бар экенина анда-санда тууганың менен катташкандай барып койчу анча-мынча. Атаңыз же апаңыз тирилип келсе эмне кылмаксыз десе, коногуңду сыйлагандай кылып бир сыйлап койчу. Алардын төрүнөн көрү жакыныраак болуп калды. Харис айтат, мен апама ушунчалык кызмат кылам. Сахабалар сурашты, неге мындайсың? Бирок сенин бир жериң жакпады бизге дейт. Кайерим десе, апаң менен чогуп отурганда тамак жебейсиң, бөлүнүп алып жейсиң. Апамдын алдында тамак жеп атканымда, апамдын тиштем менен чоңураак тиштем жеп койсом, Кудай мени жек көрүп калбасын деп жебейм деген. Бисмиллах, валхамдулиллах, вассалату вассаламу ала расулиллах. Сүйүктүү бир тууган, 2019 жылдын 21 апрелинде Москва шаарында акылман, данышман, залкар пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын туулган күнүнө арналып Крок Сити холлдо өтүп жаткан Маулид саамалык кечеге чакырам. Келиңиздер, сүйүктүү бир тууган. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды сүйүп сагынган инсан катары ошол жерде жолугалы.